Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Байкелер, инилер, эжелер, мына бүгүн биз чүйдүн жигиттери ушул Байтик атабызга Куран чүрүп, андан тышкары ушу Баткен окуясында каза болгон бир туугандарыбызга Куран чүрөөлү деп ушул жерге чогулганбыз. Анда эмесе эме Куран чүрүп баштайлы. Айтып келиңиз. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم كل شيء قدير Кыргызстаныбызды ынтымакка чакыртып, биримдикке чакырып, бир болуп, бир туунун алдында Аллахым Кыргызстанды өнүктүр Аллахым. Аллахумма солли аля саййидина Маулана Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Бирахматика я архамар рахимин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Жанагы сүйлөшкөн Жети областын бир туугандары бияка келбесер, аман эке келиңиздер. Чүйлүктөрүлө сүйлөбөрбөй мына Жети областан келген бир туугандарыбызга сөз берели, уруксат болсо. Анда алыскы Баткенден баштай берели. Ушу Баткенден бир тууганыбыз келиптир, келиңиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элин. Мен атым Талант, Баткенден келгем. Бүгүнкү эл ынтымагына кош келипсиздер. Андан сырткары эмне демек, мына чүйдүн балдарына мен чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Элдин ынтымагын түзүп, жалпы бүт баарыбызды бөлүнбөйлү, түндүк түштүк болуп, улууга, урууга бөлүнбөйлү деп ынтымак түзүп атсак, ошого баарыбыз ынтымактуу болуп, бардык элдерди да жалпы Кыргызстанда элдерди ынтымакка чакырмакмын. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт, ырыс бар жерде баары бар дейт. Рахмат көңүл бурганыңызга. Чоң рахмат Талант мырзага. Андан кийин нарындык бир туугандарга сөз берели. Келиңиз Эрбол мырза. Ассаламу алейкум, урматтуу, касиеттүү, кадырлуу калың кыргыз журтум. Айтыңыздар марек болсун. Урматтуу бир туугандар, мына бүгүн ошол Баткен коголаңында мукаачылык, жырткычтык мамиле менен кол салып келген жоодон сейит кеткен бир туугандарыбызга жана Канай уулу Байтик Баатыр атабызга Куран чүрүп отурабыз. Урматтуу туугандар, азыркы тентип жүргөн мигранттарыбыз, мигрант гастарбайтер болбой эле 6 миллион болуп турист болуп дүйнөсүн кыдыралык. Рахмат. Чоң рахмат, бир туугандар, чоң рахмат. Эмки сөздү анда Жалал Абадтан келген байкебизге берели да, байке келиңиз. Assalamu alaikum. Men özüm Жалал Абадтык болом, Базаркулов Куттумедин. Мамлекет бул эл. Мына бүгүнкү күнү эл элди ынтымакка чакырды. Бүгүн баарыбыз эл ынтымакка келип, мына баарыбыз Байтик Баатырдын күмбөзүнүн алдында жакында өткөн ушул Баткен коголаңында каза болгон. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен коголагында 3 жашар, 6 жашар, 12 жашар кызыбыз мен кыргызмын деген атуулдар агрессорлордун алдында атылып өлдү. Башкача айтканда, эне өлгөн баласын колуна кармап, ары бери эмне кыларын билбей чуркап турду. Анан эмне үчүн кыргыз эли биз бирикпешибиз керек? Эмне үчүн кыргыз эли биз ынтымакка келбешибиз керек? Бүттү биз, тажап бүттүк. Жанагындай трайбалисттик көз караштардан. Бүттү биз, тажап бүттүк системадан.
бүттүбүз, таза бүттүк достордон. Ошондуктан элди ынтымакка чакырып атканда баарыбыз эл ынтымакка келели. Бир колдон сүйлөп мамлекетибизди, өлкөбүздү сактап калалы. Бизге бийликтин кереги жок, бизге эл керек, бизге мамлекет керек, бизге өлкө керек. Ошон үчүн баарыбыз мына могу жерде ынтымакта турабыз. Бул жерде 7 дубандан келген, жана ошондой эле партиялардын өкүлдөрү турат, коомдук уюмдар турат, жаш болобу, кары болобу, комитеттердин баары мына ушул жерде келип турабыз. Анан дагы бир нерсе, мен бир нерсени айтып коеюн. Ачык эле айтып коеюн. Бүгүн биз Байтик Баатырдын күмбөзүнүн алдында Баткенден жанагы 12 жашар кызга, же болбосо кыргыз атуулу каза болгонго Куран окуталы десе, митинг уюштуруп атыптыр деп чыгып атышат. Биз митингке келген жокпуз. Биз Куран окутканга келдик. Мусулмандык парсыбызды, кыргыз деген атуулдукту аткарабыз деп мына ушул жерге келдик. Анан кийин качан болду эле? Качан болду эле? Мынакей жакында Палестинага Израиль намаз окуп аткан жеринде кол салды. А бүгүнкү күнү биз Куран окуталы десек, тетир ойлорду ойлогон бийлик болуп атат. Качан болду эле? Куран окуткан жерге, намаз окуп аткан жерге ушундай тетир ойлорду качан жүргүздү эле? Ушундай тетири тескери ойдон алыс бололу. Биз бир муштумга биригип ынтымакка келели. Мына бүгүн эл ынтымагы түзүлдү. Мен ушундай ойлойм. Келип бергениңиздерге рахмат. Кураныбыз кабыл болсун. Чоң рахмат. Куттуу Медин байкебиз бизден уже кыргыздын аксакалы десек жаңылбайбыз. Мына жүрөктөн чыккан ушул кыргыз эл болбой эле бутура баргандай болуп атабыз. Мамлекетибизди да жоготуп тура эмес болуп атабыз. Ынтымакка биримдикке келбесек болбой калды деп мына ошол жерге жалаң жүрөгү таза мыкты жигиттер келди, байкелер, аталар да келди. Мына Куранга элчи болгон жерге, карабайым элчи болгон жерге жүрөгү таза гана адамдар келди деп ойлойбуз. Анда кийинки сөздө Кудайым буйрса ошол Оштон келген Мирлан деген энебиз бар. Өзү да ушул канча жылдан бери ушул адилеттүүлүк, чындык деп иш кылса, элиме бир жакшылыгына себепкер болайын деген жигиттердин бири. Анда Оштон келген Мирлан энебизге сөз узаталы. Мирлан, келиңиз мырза. Саламатсыздарбы? Өзүм Ордолу Ош жергесинен асман тиреген аска орунда жашаган алай элинин баласы болом. Ынтымак бар жерде ырыс болот. Бизде ыркыбыз чачырап аткан маал азыр. Бөлүнүп жашап аткан учур экен. Кечеги чек чыры көрсөтүп койду. Бардыгыбыз бир туган, бир эл экенибизди. Мына ошол нерсени бир башчысы болбой эл марабайт деген бир сөз бар эле. Мына жерде агаларыбыз ушундай нерсени уюштуруп атат. Жакшылыкка эмне себептен келбейбиз? Келишибиз керек. Мына жерде бир агабыз айтат, үйлө чем сотка чукуп отургандан көрө ушул жерге келип, келсек жаман иш болгон жок. Өткөн кеткендерге Куран түшүрдүк. Ата бабаларыбызга, могу жерге Байтик атабызга дуа кылдык. Жаман иш болуп атабы? Себеби бул сөздү кошуп айткым келген себеби, мына Куттуу Медин агайыбыз айтып келди. 4 эл чогулса ал жакта антимитинг уюштуруп атат экен. Андай эмес туугандар. Эл ынтымагы деген сөздү кошсок, бизге Кудайым береке берет. Анан бийликте отурган баягы бийликти туура эмес колдонуп аткандарга кичине бир эскерте кетет элем. Бийликте эмес кеп берекеде. Кеп казинону ачып акча тапканда эмес, кеп Кудайым берген берекеде болот. Ошон үчүн мына Молдокебиз айтмакчы, бул жерде бардыгыбыз ниетибизди тууралап, алдыга азыр баталарды кылып, кадамдарды кылып, эгерде ынтымакта мына 7 область бардыгыбыз биригип, не только 7 область, азыр мигрант болуп, балдары төрөлгөн өзүбүздүн жарандарыбыз, дагы бир жерлерде жүргөндөрүбүз бардыгыбыз бириге турган болсок, Кудайым бизге ырыскыбызды ача турган болсо, бардык нерсе ордуна келет. Ошол нерсенин башталышы мына бүгүн болуп турат. Эл ынтымагы түзүлгөн деген бул аябай жакшы сөз. Ошол нерсеге биз бардыгыбыз ушул жерде салымыбызды кошуп, себепкер болуп калсак, бул эң жакшы нерсе деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе, менин сөздү ошо Таластан келген Аман байкебизге узата алам.
Манас атанын урпактарынан Аман байкебизге сөз берели. Келиңиз. Ассаламу алейкум, бир тууган кыргыз элим жана кыргыздын эң мыкты каймактары жана жигиттери. Элдин көркү эр азаматында дейт. Бүгүнкү күнү эр азаматтар чогулуп отурабыз. Орозо айыбыз кабыл болсун, ар бир дуа кылгандарыбыз дуаларыбыз кабыл болсун, ниеттерибиз, тилектерибиз кабыл болсун. Бүгүнкү күнү эмне маселе? Мына ушу көп жылдан бери келаткан эле түшүнбөстүк, көйгөй жана текеберчиликтин негизинен, бөлүнүү, жарылуунун негизинен бүгүнкү күнгө келдик. Канча деген кыргыздар келе албагандар бар, жигиттер бар, укпагандар бар. Ошолордун баардыгы балким ногу массалык каражаттар менен угуп калышына мүмкүн. Ошол жигиттерге бир туугандарыбыздын баардыгына кайрылып келдим. Убак саат жетти. Бир туугандар, баардыгыбыздын башыбыз бир жерге чогулса, кыргызчасынан ата-бабаларыбыздын келаткан салтындай болуп, боз үйлөрдү тигип, баардыгыбыз 3 күндүк жыйынга, элдик жыйынга чогула турган убак саат келди. Эч кимден күтүү жок. Площадьта митинг кылсаң ар кандай интригаларды койрот экен. Этеги башаламандыкка айландырат экен. Баягы күрөшкө жыгылып тойбогон утур эле өзүнүн ишин кыла берет экен. Ошон үчүн биз сыртка чогулуп, бир жакшы жайды тандап, элибиздин баарын чогултуп, боз үйлөрдү тигип, 3 күндүк жыйын кылып, майда чүйдө бардык жалпыбызга тийиштүү көйгөй маселелердин бардыгын аныктап туруп, ошого жоопторду издеп, эл арасында мыкты эл ишенимине ээ болгон жигиттердин бардыгын алдыга топтоп бир команда кылып туруп, анан бийликти чакырып алыш бир паста эле. Эгер ошого бардыгыбыз ынансак, анан келип эле эт жеп эле тез эле көп тирлигиме кеттим дегенди токтотолу. Анткени дүйнө жүзү карап турат, бир туугандар. Биз ушул жердегилер кайдыгер болбой тикебизден тик туруп, бир чечимге келе турган болсок, бийликке революция кылыштын кажети жок. Бийлик революция кылганга татыктуу эмес бүгүнкү күндө бийлик. Жигиттердин өлүмүнө татыктуу эмес бийлик. Бийликти чакырып алыш бир паста эл чогулса, эл чечим кылса. Эч маселе эмес. Келбей койсо анда өз эрки. Төрт тарабы кыбыла. Рахмат. 7 апрелде каза болгон бир туугандарыбыздын баарын 5 жылкы союп белекке чакырдык. Ошо чүй ынтымагынын атынан Беловодский районунун Кайып байкебизге сөз берели. Ошо 8 райондун атынан ошол байкебизге сөз берели. Чүй ынтымагынын тобунун атынан. Келиңиз Кайып байке. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Барыңыздарды айтыңыздар маарик болсун. Анакей Кудайдын улуу күнүндө, айт күнүндө биз Байтик ата, Байтик Баатыр атабыздын күмбөсүнө келип Куран чырып атабыз. Ушул атабыз кабыл болсун. Бул жерге чогулган себебибиз дагы жөн эмес. Сол тарабыбыз дагы Байтиктин бас бөлтөгү дейт. Онун башына чыксаң, чүйдүн бул башынан тиги башына чейин көрүнөт. Эмне дейбиз? Биз Орозо айында, улуу Орозо айында чүй ынтымагы ар бир районго чогулуп, ооз ачып ошол жерден биздин өзүбүздүн ынтымагыбызды бириктирип аттык элек. Мынакей Кудайдын буйругу болуп, 7 туугандан жигиттер келип кошулуп, бүгүн эл ынтымагы болуп, жалпы кыргыз эли биригип атабыз. Бүгүнкү бийликти көрүп атабыз. Мынакей анык жүзүн бүгүн ачтыгы. Буларга бир гана бийлик керек экен, такты керек экен. Ошол жерде карапайым жөнөкөй эл ошол жерге чогулуп атса, бизге каршы деп эски аянтка чогулуп атты. Булар эмне өздөрүнүн көлөкөсүнөн коркуп атабы. Биз деген мынакей Куран чүрөлү деп чогулуп атабыз. Ынтымакка келели деп чогулуп атабыз. Анан кийин кечээ күнү 5 октябрдан кийин бүгүнкү бийликке биздин үмүтүбүз аябай чоң эле бүгүнкү күнү өчүп баратат. Өчтү десек да болот. Эми кыргыз элим, ушу эл ынтымагын колдоп келип, ушул жерге чогулуп бергениңиздерге чоң рахмат. Биздин үйгө куш келиптирсиңер. Баарыңыздарга жакшылык, аманчылык каалайм. Баткендегидей кырсык эч жерибизде болбосун. Ушул жака ушул ынтымак деп келген себеби, эгерде ушул бийлик элдик бийлик болгондо, элим жерим дегенде мындай ынтымактын зарылчылыгы жок болчу. Ала кушту атынан чакыр дейт. Ушул өлүмтүк мажүрө бийликтин айынан мына азыр түндө түштүктө кан төгүлдү. Ошол кан төгүлдө 3 күн мурун биз айтканбыз, булар барган жеринен, мисалы мурунку бийликтер экинчи срогунда 3 жылдан кийин, 2-3 жылдан кийин
акырын тымызын жери сатышы. Азыркы бийлик 1 жыл болон электе жери сата башташты. Протокол кол коюп коюп турбуз байкабай. 50 гектар эле, анан 10 гектар эле 5 гектар байкабай калып турбуз деп, ушул кан төгүлгөндүн кан төгүлүшүнө себепкер болушту да. Ошолор элди саткан, жери саткан, ошолор уялбай, корккон, элди жерди сактап калам деген биз коркушубуз керекпи? Сактап калалы, дагы айтабыз, дагы айрылабыз. Түштүк, чатагы дагы эле бүтө элек. Чакырып кетебиз. Сак туралы дагы, байкап туралы дагы, ушул түндүк элди, түштүк элин колдогонго даяр туралы. Түндүк элинин коркконунан тажик кол тартып алды. Түндүк элинин коркконунан өзбектер жанакы генпроводко кол сала албай калды. Түндүк элинин коркконунан. Азыркы бийлик тымызын кылгылыкты кылып, кылжыт менен буuп коюп билмексен болуп отурушат. Силерге ушул дагы кайрылабыз. Ушул ынтымактуу бололу. Ушул 7 тубандын эр азаматтары ушу мен кубанып турам. Ушул баары мына бүгүнкү Байтик Баатырдын күнбөзүнө келип чогулуп, ушул бир ооз бир сөздө болуп тургандардан ыраазы болуп турабыз. Бул кишилер да ошол 2013-жылы 7-апрелде булар да ошо элдин келечеги оңолсун, мамлекети соңолсун, дегиле жашоо соңолсун деп ошол жака барып, ошондой окуяга учурашкан. Келиңиз, Жылысбек аке. Рахмат. Ассаламу алейкум, бир туугандар, кыргыз элим. Бүгүнкү мына жакын арада баткен өзүбүздүн жердештерибиз, өзүбүздүн бир туугандарыбыз баткен элинде бир чоң апат болуп, канчалаган кыргыздарыбыз бүгүнкү күнү шейит кетти. Бүгүнкү чогулуп аткан маселебиз, чогулуп аткан жыйыныбыз мына эл биримдикте бололу деп, ошол баткен элибизге жүрөгүбүз менен күйүп, эл ынтымагы чогулуп Куран окутуу иш-чарасын жүргүзүп атабыз. Ушу Курандарыбыз кабыл болсун. Экинчи ушундай биздин Кыргызстанда баткенге окшогон апаттар эч качан болбосун. Кыргыз кемибейли, кыргыз биримдикте бололу, биригели. Бүгүнкү күндө бийлик жөнүндө айта кетсек, мына бүгүнкү бийлик жанатан бери сөздөр айтылып атат. Бу жерде Куран окутуу болуп, эл ынтымагы деп, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Эл чогулуп ынтымак болуп атса, тиякта антимитинг чогулуп, элдерди топтоп алып, болгон Кыргызстандагы күч структураларын гражданский кийгизип, элге каршы тургузуп коюп атат. Биздин бир туугандарыбыз ошолор. Бир үй бүлөдө 5 бир тууган болсо, бирөөсү обязательно сотрудник. Ошол сотрудникти алып чыгып өзүнүн бир туугандарына каршы коюп атат. Мындай жолго биз эч качан барбашыбыз керек, бир туугандар. Мына акыркы эле 15 жылдасак, 15 жылда 3 революция кылдык тарыхында. 3 революция эч кандай жыйынтык берген жок. Бүгүнкү күнү карапайым эл, кыйналгандын баары карапайым эл болуп атат. Каза болгон карапайым эл. Бир чиновниктин, бир олигархтын, бир бийликте отурган бир чоң кишилердин бир туугандары бул дүйнөдөн өткөн жок. Жалаң кыйналгандар карапайым калып. Ошондуктан биз коркпой, үрпөй, азыркы бийликке сын пикирибизди айтышыбыз керек. Баш кеспей бар, тил кеспей жок дейт. Биздин тилибизди эч качан тыя албайт. Кыргыз эл биримдикте бололу. Мына бүгүнкү чүй элине рахмат, ушинтип 7 тубанды бириктирип, баарыбызды ынтымакка чакырып тургандарына. Биз мындан кийин бийлик элдики, кен байлык элдики, жер элдики, бүт баары элдики деген түшүнүктүү мындай терең өзүбүзгө кабыл алышыбыз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап эч кимден коркпой, бийликти эл шайлайт, эл үчүн иштеш керек. Эл шайлаган бийлик элден коркпош керек. Элден жабынып жашырынбашы керек. Өзүбүздүн бир туугандары өзүбүзгө каршы койбошубуз керек. Ошондуктан жигиттер бүгүнкү күнү мына бардык жерде айтылып атат, көйгөйлүү маселелер болуп атат. Бүгүн айткан сөзү эртең жок. Мамлекеттик ишканаларды менчик колго беребиз деп атат. Мамлекеттик ишканаларды көтөрүп кетчү менеджерлер жокпу? Өткөрүп берсин, мына азыркы жаштардан чыгып атат. Биздин арабызда эр азаматтар толтура. Бир мамлекеттик ишкананы көтөрүп кетиш колдон келет. Жаштар келсин, жаштар иштесин, жаштарга орун берсин. Менин айтарым ошо жигиттер. Силерден бир ооз сурап кетейин. Ошо эл ынтымакка келелиби? Кандай дейсиңер бир туугандарына? Жакшылап айтып коелачы. Ошо жигиттер келелиби ынтымакка? Эл келебизби ынтымакка? Эл келебизби ынтымакка? Бийлик кимдики? Бийлик кимдики? Алла разы болсун бир туугандар.